Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кесиптештер жана Тинатин бүгүнкү жолугушууга кош келипсиз. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык ушул биздин бүгүнкү IT жолугушуубузга келип берип атканыңызга. Кыскача бир аз башында өзүбүз тууралуу айтып берели, анан сизге өтөлү. Биз Акматов IT компания деп аталган эми кандай компания дейбиз, негизи стартап десек дагы туура болот. Жаңы гана курулуп, эми гана мындай тааныла баштадык. Азырынча биздин мындай жакшы чыгарган продуктуларыбыз деле жок. Болгону ушул бизде бир гана Flutter тармагында мобилдик разработка кылабыз, анан ошол Flutter тармагында окутуп даярдайбыз. Анан ошол өзүбүздүн кесиптештер менен жана окуучуларыбыз менен, негизи окуучулар деп такыр айтпайбыз, баардык эле биздин кесиптештер чогуу ошол ар жума күнү ошол 22:30 көптөгөн ар түрдүү IT адистерин чакырып, маектешип, алардын тажрыйбасынан пайдаланганга аракет кылып келебиз. Бүгүнкү күндө биздин командабыз менен 4 мобилдик тиркеме жасалып жатат. Экөө жакынкы арада Кудай буйрса Play Marketке чыгат, экөө болсо дагы бүтүшүнө бир аз убакыт бар. Ошол биздин чакан командага келип сүйлөп берейин дегениңизге биз аябай биринчиден ыраазы болдук, дагы бир жолу рахмат айтабыз. Анан дароо эле ошол сизди кичине тааныштырып коеюн. Тинатин Өмүрова өзү Өмүровабы же Омуровабы? Омурова. Тинатин Омурова баарыңыздар эле жакшы билген ошол Жылдыз Академиянын Келечек деген акысыз IT долбоору болгон. Ошол жерде окуп билим алган, жаңылбасам. Андан кийин ошол азыр Кыргызстандагы Бета Кыргызстан деген компанияда, ал жакта да ошол IT бөлүмү бар. Ошол жерде веб, мен билишимче веб разработчик болуп эмгектенип, өзү дагы толуктап айтып берет. Анан жаңылбасам Манас университетинин бүтүрүүчүсү болуш керек эле, Тинатин. Жок, БГУ. БГУ. Кечиресиз. Так, Чоң анда рахмат. ошол Тинатин азыр башында мен мындай толук маалыматка ээ эмес экенмин, демек өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берип, анан ошол IT жолуңуз тууралуу айтып берсеңиз бизге ошол кызык да. Чоң рахмат, баарыңыздарга салам. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, атым Тинатин, БГУ жогорку окуу жайын бүтүргөм. Башында тапшырганда международные отношения факультетине тапшыргам. Корея тили основной, эң башкы тили болчу. Азыркы учурда болсо Бета Кыргызстан International деген түрк компаниясында фронтенд разработчик болуп иштеп келем. Бул жеке стартап проект, дагы эле уланып келет, дагы эле иштеп келем. Башында кантип IT тармагына келип калганым, бул тапшыраардын алдында айтиге кызыкчумун, бирок ошол кезде корей тилине, корей өлкөсүнө дагы кызыкчумун. Корей өлкөсүнө баргым келген үчүн БГУну тандап, Корей международный отношения факультетин тандап, кийин 3-чү курска жеткенде койка аркылуу программа менен жолдомо алып, стажировка өтүп келгем Кореядан. Бирок кийин келгенде 4-чү курсту бүткөндө уже диплом алып калайын деп тапшырып, защита кылып жүргөндө эмне кылам деп ойлондум. Магистратурага Кореяга тапшырсамбы же деп ойлонуп жүргөн кезде айтини жакшы көрөр экенимди сезип, магистратурага тапшырган жокмун. Ошол кезде 50 программистов деген бекер окуу курсу чыгып калды, ошол жерге тапшырдым, дагы окуп баштадым IT программасын. Анан ошол эле убакта жазында Келечек долбоору да башталып калды, ал жерге да жазылдым. 1 жылдай окудум, август-сентябрга чейин. Октябрларда жумуштап, ошол кезден бери азыр иштеп келатам. Андан соң негизи мындай
мага окшош экенсиз. Мен дагы билсеңиз керек кыргыз тилден анан айтиге өткөм да, сиз дагы ушул тилден, корей тилинен айтиге өтүпсүз. Анан ооба. айти жолу сизге мындай кандай болду? Окуу, деги эле түшүнүү, алып кетүү жагы мындай жеңил болдубу же оор болдубу? Канча убакыт бөлөт элеңиз? Кандай аракет кылат элеңиз? Мен баардыгын башынан баштадым. Такыр билчү эмесмин, IT деген сөздү эле уккам. Ноутбук менен иштейт десе эле ошо ноутбукка кызыкканыман баштап 7-8 айдай толугу менен окудум, бирок ал кезде деле версткадан башка эчтекени деле катуу үйрөнгөн жокмун. Бир август убагында бекенчиктер менен бир команда түзүп, бүт жуниорлор келе бир программа проект иштеп көрөлү деп иштеп баштаганда ошондо кичине тажрыйбамды өстүрүп, верстканы оңдоп, кийин эме көрүп калдым. Ким HTML'ды билет деген объявление. Анан билем деп эле кете берсем, ошентип компанияга кирип калып, ошол жерден баардыгын калгандарын ошол жерден үйрөндүм. Ошол жерден эле видео көрүп, коллегаларым жардам берип, сурап атып эле азыр жакшы болуп калды. Эң сонун. Демек, ошол мындай айтканда, ошол ишке кирген учурда эч нерсе деле билчү эмес экенсиз, ошондой туура түшүндүкпү? Жок, верстканы жакшы билип калдым. Мен проектке катышканда верстканы билип туруп эле анан жумушка издеп баштадым да. Кирип кеттим. Верстканы билем деп туруп эле. Сонун. Эми верстка дегенде биз ошол мобилдик тиркеме жасаганда верстка деп көп бул сөздү колдонбойбуз. Туугандар, верстка бул ошол веб-сайттын болсун, мобилдик тиркеменин болсун UI-ын, көрүнүшүн жасалгалоо да. Муну деле негизи биздин дагы бүтүрүүчүлөрүбүз верстканы аябай жакшы кылышат да. Бирок демек мындай жумуш издей берсе, калганын ошол жумушта үйрөнөт экен дегенди баса белгилегим келди. Анткени азыр чындап эле ошол жумуш таба албай кыйналып аткан досторубуз көп. Бул бизге аябай жакшы тажрыйба болот деп ишенем. Анан кийинки суроо мындай болсун. Негизи эле мындай деп эдиңизби өзүңүзчү, жанагы корей тили мен үчүн эмес экенин көрдүм, же болбосо ошол IT мен үчүн экен дегендей бир сөздөр болду да. Анан IT эмне үчүн сиз үчүн экен? Кандай артыкчылыктары менен сизди өзүнө тарта алды? Жок, анткен жокмун. Корей тили дагы эле жагат, бирок акча тапкым келгени именно IT менен тапкым келет. Корей тилим болсо, Корей өлкөсүнө барып, ошол жерден IT компанияга орношуп иштейин деген максатым бар. Экөөнү чогуу алып кетким келет. Экөөнү тең жагат. Биз да ушуну көп айтабыз. Эгерде мисалы башка бир тармактан өтүп аткан болсо, анан көбүнчө айтып калышат да, мисалы кээ бир медик эжелерибиз жазып калат. Мисалы өткөндө бир эже жазып атат да, 15 жылдан бери медсестрамын, анан жумушка барам, күнүгө эле окшош мындай укол саям, анан окшош эле дейт да, мындай мен 15 жылдан бери өсүш кылган жокмун, бир жерге укол саям, мындай укол саюунун мастери болуп бүттүм, бирок өсүш жок дейт да. Анан мен бул кесипти таштайын дедим эле дейт да. Анан мен айтып атам да, айтини окуй бериңиз, бирок ошол медик кызматыңызды мүмкүн болсо таштабаңыз, балким ошону менен айкалыштырып кийин бир нерсе чыгарсаңыз болот депчи. Сиздин айтканыңыз да туура. Чын эле мындай Кореяга барып иштесе эмнеге болбосун. Эми анда мындай жалпылап эле суроо кылайын кайрадан. Негизи мындай айтинин сиз үчүн артыкчылыктары кандай, же болбосо башкалар үчүн мисалы эмнеге IT окусак жакшы болот, мисалы ошол артыкчылыктарынан кичине сөз кылып бербейсизби? Артыкчылыктарынан менин оюмча именно дайыма өсүү, үйрөнүү. Бул кээ бир специальносттордо бир нерсени үйрөнөсүң, анан ошо менен чектелесиң. ITде болсо дайыма үйрөнсө болот, анан кызыктуу проекттер, кызыктуу тармактарга өтүп
эме эмес да, зерикпейсиң дегеним да. Ошонусу мен жагат. Экинчиси болсо башкаларга башка специальность, кээ бир специальностька караганда маянасы жакшыраак, ошонусу менен кызыктырат. Үчүнчүсү кыздарга өтө жакшы, шарты жок болсо, жумуштун өзүнүн жумуш ордуна өзү барган үйдөн иштегенге акча таба аласың. Ошол шарты жакшы. Ооба, сонун 3 артыкчылыгын айтып өттүңүз. Булар мындай өтө белгилүү артыкчылыктар чындап эле. Анан ушул жерден бир суроо кыстара кетейин да. Сиз азыр офиске барып иштейсиз да? Барып иштейм. Барып иштеген азыр жакшы жуниорлорго үйдөн эчтеке кыла албайсың. Ооба. Негизи суроодо ушул айымдар үчүн да кандай артыкчылыктар бар деген суроону кошоюн дедим эле. Муну айтып өттүңүз. Анан негизи элечи бир мындай ошо IT адиси катары эми азыр сизди угуп атабыз, ошо жакшы өсүп келатат, жакшы үйрөнүп келатат деп, анан баардык эле мындай IT адистери сөзсүз мындай кыялында бир ушул элге жерге мындай пайдалуу бир нерсе кылсам же ушундай бир проект болсо мен катышат элем дегендей кыялдар болот да. Ошол сизде дагы бир жакшы кыялдар же жакшы проектке пландар барбы, бир ушул эли жерибизге деги эле жалпы адамзатка пайдалуу боло турган? Мен айтып кеттим. Август убактында бир чогуу окугандар менен чогулганбыз, анан бир проект алганбыз. Проект жакшы болчу. Вместе против рака деген. Ошого бекер сайт жасап берели дегенбиз. Кичине колубуздан келбей калды, бирок кайра эле аны алып кете беребиз да. Ошону жасасак пайдасы тиет дейм да. Онкология бөлүмүндө иштеген адамдарга финансы жактан акча чогултуу сайтын ушундай жакшы бир сайт болчу. Кийин болсо, кийин ойлошумча дагы тажрыйбам өссө, ар кандай жардам берүүчү проекттерге катышмакмын. Азыр билбейм кандай проекттер бар болот экен. Чоң рахмат, бирок чындап эле жакшы бир проектин баштаган болчу экенсиздер. Үмүт кылабыз, Кудай буюрса азыр IT адистер да абдан көбөйүп келатат. Анан андай нерселерди кылганда көбүнчө баягы мындай адамдардын өзүнүн кичине курсагы тоюп, баскан турганы кенен болуп, убактысы кенен болуп калганда анан көңүл буруп баштайт да. Мен үмүт кылам сөзсүз ошол тажрыйбасы өсөрү менен кылабыз. Бизге окшогон, сиздерге окшогон IT адистери дагы мындай бир сеньор деңгээлге келгенде, мисалы бир $7,000–8,000 айлык алып, күнүгө 5 саат иштеп калганда, анан калган убактысында бат эле жасап койсо керек. Сөзсүз ошол ой максатыңыз ишке ашып, ошол проект ошол элибизге деги эле ошол эч ким оорубасын, анан ооруп аткандарга жана аларды айыктырып аткандар үчүн жакшы бир проект болот деп ишенебиз. Эми дайыма эле айтинин артыкчылыктарын, жакшы жактарын сөз кылабыз да. Сизге жакпаган жактары барбы, кемчиликтери? Кемчиликтери бар. Дайыма эртеден кечке чейин отуруп иштейсиң. Ийниң талыйт, белиң талыйт дегендей кээде эмелер болот, тасктар оорураак. Аны чыгарып атканга көп убакыт кетиши мүмкүн. Ошол. Чоң рахмат. Ошондой кыйынчылыктар болгондо мындай өзүңүз мындай туруктуу дайыма кылган бир көнүгүүлөрүңүз барбы? Сунуштай кетесизби бизге? Дайыма кылам. Белим талып кеткенде тышка чыгып туруп кичине зарядка кылып келем. Кечинде да зарядка кылам. Ал негизи көпкө отурган болбойт. Бул ден соолукка аябай зыян. Болушунча зарядка кылып туруш керек, эгер эртеден кечке отуруп иштесеңер. Чоң рахмат. Негизи мындай убакыт аябай тез эле өтүп баратат. Негизи мендеги даярдаган суроолор ушулар болчу. Анан
өзүңүз дагы чисто программист болоюн деп калыпсыз, лингвист болбой, кыска ыйлап. Азыр биздин бул жактагы кесиптештерибизден дагы суроолор болуш керек. Кесиптештерибизден суроолорду сурап көрөлү. Эгерде сизге бир кызыккан суроолору болсо беришсе, анан эгер суроолор болбосо анда дагы бир эки суроо берип анан жыйынтыктасак болот. Урматтуу кесиптештер, Тинатин айымга бере турган суроолоруңуздар болсо, сиздерден суроо күтөбүз. Азыр Сызбы? ким? Мен Нурлан. Салам алейкум, Нурлан байке, сурооңуз. Силерден сурайдым, Кореяда канча ай же канча жыл болдуңар? Аяк жактан өнүгүүсү, айтысы кандай экен, бир көрүп келдиңерби деп ушуну сурайдым. Саламатсызбы? Кореяда 4 ай болдум. Бул эме болчу. Корея өлкөсүнүн правительствосунан карата программа бекер окуу, үйрөнүү, корей тилин, культурасын үйрөнүү. Корея өзү өлкө сонун экен, аябай өнүгүптүр. Кайра баргың келет. Шарттары сонун, жашаганга, бирок акчаң жок болсо жашоо аябай оор. Кореяга барыш азыр оор экен. Мен караштырып чыккам. Эгер башка өлкөлөргө биздин частное агентство занятости 21 өлкөгө жөнөтөт экен. Ошонун ичинен Великобритания менен Южный Кореяга правительственный соглашение менен гана эле квота менен эле жөнөтөт экен. Эч бир частное агентство жөнөтө албайт экен. Аяка оор экен да, барыш аябай оор. Нурлан байке, дагы бар сурооңуз? Жок, ушуну эле маалымат алайын деп аткам. Чоң рахмат. Убактысын көтүрүш. Айдар, сизде суроо бар, Айдарда суроо жок экен. Анда Надырбек мырзада, Гүлнур эжеде суроо бар экен. Надырбек мырза, сиздин суроону ала алайын. Саламатсызбы? Менде ошол биринчи жумушка кирген боюнча канчалык оор болду же болбосо канча убакыт даярдан алдыңыз? Негизи ушул айтчы эң эле оор биринчи жумушта. Андан кийинкилер уланып кете берет. Кандай даярдыктар болду? Кандай совет бере аласызбы? Бул жерде көбүнчө эле жаңыдан окуп бүткөндөр да, жумуш издегендер. Мен жумушка негизи спонтанно кирип калдым. Объявление көрүп калып эле HTML билесиң, ким HTML билет деген эле суроо болчу, жумуш бар деген. Анан мен билем деп эле жазып барып калдым. Барсам эме деген Shopify'ды билесиздерби? Эмеге окшош, WordPress'ке окшош. Ошондой жумуш мага сунуштап атышыптыр. Shopify'дагы бета-чай сайтын Азербайжан, Орусия, Россия, Кыргызстан тилине которуп, ичинде оңдоп, түздөп кылып бересизби деген. Макул дедим, ошо менен 1 айда иштедим. Ошонун алдынан эле өзлөрүнүн жеке стартап проекти башталып калып, анан Тинатин JS билем, сертификат албадың беле, окудуң беле дейт. Ооба деп эле кирип кеттим, ошентип эле иштеп үйрөнүп кеттим. Негизи караштырыш керек эме объявленияларды, вакансияларды, анан коркпой эле бара бериш керек. Бизге келишет, 1-2 жумушчуну алганбыз. Өтө катуу билбесе да, бир аз билип алып келип, калганын бияктан эле бизден жардам сурап эле үйрөнүп кетет. Бири-бирибизден үйрөнөт экенбиз да, ошон үчүн коркпой эле бара бериңиздер. Эгер кичине үйрөнсөңөр эле, JS-ди билип, React-ди билип, же Flutter-ди билсеңер, бир аз бара бериңиздер. Катуу даярдангычакты вакансиялар башкалар алып кетет. Же убактыңар коройт. Рахмат. Ооба, бул өтө маанилүү, чындап эле ошол мындай эрдик кылыш керек, барыш керек, антпесе болбойт. Гүлнура, сизде суроо барбы?
Мен суроомду уже суроома жооп алдым. Мына Нурлан айткан сөздү айтмакчы элем. Анан негизи эле бул Тинатинди келечек долбоорунан окудум дейсиңби? Аз эле убакытта жакшы жумушка кирип, жакшы даражага жетишипсиң. Ошол боюнча айта кетсең. Ооба, келечек долбоорунда сентябрь, октябрь айлары аябай катуу окугам, катышып, там Феникс группасында болуп, проекттерге катышып, спринттерге катышкам. Анан октябрда жумушка кирип кеткенден кийин убакытым болбой калды келечектин катышканга. Жакшы, эми негизги максат ошол жумушка кирип алуу болчу да, анан ал жакта катышып жүрө берүүнүн мындай логикага туура келбей калат. Дархан же Нурлан байкеби? Мен дагы эле. Тиги бета сторисден иштейм деп койсуң, ошол жактан тил кайсы? Түркчөбү, англисчеби, же орусчабы? Кайсы тилде эме кыласың? Жазуу тили кайсы тилди колдоносуң ошондо эме кылайын. Негизи түркчө сүйлөшөт, бирок мен алар менен кыргызча эле сүйлөй берем. Түркчө түшүнбөйм, кээде мага орусча сүйлөшөт, кыргызча аракет кылышат. Документацияны көбүнчө англисче жазабыз, баарыбыз түшүнүүгө аракет кылып. Бирок ошо түрк тилин билбеген үчүн мага кичине оорчулук болот. Анткени мисалы суббота күн сайын биздин консультант, жардам берүүчү түрк агайыбыз түркчө сүйлөгөндө мен көп түшүнбөйм, мага которуп бериш керек болот да. Эмне болуп аткан проектте. Рахмат. Рахмат. Беш айтканда, Тинатин аз эле убакытта окуган окшойсуң да. Февралдан августка чейин окудум окшойт. Андан кийин сентябрь, октябрь келечекте окудум. Анан октябрь жумушка кирдим. Жарым жылдан кичине ашты. Абдан кызык. Жарым жылго? 6 айдан ашты. Чоң рахмат, абдан кызык экен чындап. Буюрса алдыда азыр дагы бир суроо келип калды. Майрамбек байке. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Учурдан пайдаланып Тинатин айымга ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактысын бөлүп бизге өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп жатканына. Сиз азыр айтып жатып, бул жеке стартап программа менен иштеп жатабыз дедиңер. Ошол бета компаниясында ошол канчалык убакытка созулат, азыр бүтүп атабы? Ошол боюнча айтып бересиңер, ошол стартап боюнча. Негизи стартап баштаганда ар кандай катачылыктар болот экен. Биринчи запускубуз бэкэнд жактан ошибка кетип, ката кетип, көпкө кармалып калдык. Азыр бул экинчи попыткабыз. Уже кичине эмелерди өзгөрттүк. Мурун эме менен колдонсок, рестапи менен колдонсок, азыр GraphQL менен жазып атабыз. Ушундай экинчи попыткабыз. Чоң рахмат. Азыр ушул жерде дагы бир суроо болуп калды. Негизи ошол сиздердин компанияга деле менимче ошол Fluttershiптер дагы керек болуп калат окшойт да, бизден барып көрүшсө болчу да, Негизи сиздерден келген Элжар деген бала сиз менен байланышкам. Fluttership бала керек, мобилка жасап атканбыз, курьерди дегенде, ушундай Элжар деген балабыз бар. Резюменисин жөнөткөнсүз, бир жума оштон келгичекти күттүк. Биз менен иштеди, анан ошо жакында башка жумуш жакштаптыр кетти. Может быть, бизге деле Fluttership керек. Азыр бир эле Fluttership'ибиз мобилкада иштеп атат да, ушуну оор болуп атат окшойт. Чоң рахмат, Тинатин. Терең ыраазычылык. Сиз менен жүзмө-жүз таанышканыбызга да абдан кубанычтамын. Ошол жазыштык эле, анан бүгүн кайра бул жака чакырды. Ооба, Элдияр ал жактан жакшы тажрыйба алып, азыр ошол чет жака Европага жумушка кирип кетти. Өтө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сизге жана командаңызга кылып аткан иштериңизге ийгилик каалайбыз. Оорубаңыз, эсенчиликте, аманчылыкта жүрүңүз.
эч качан коддоруңуздан ката чыкпасын. Допко баш ооруп Чоң рахмат. Мен да ыраазычылыгымды билдирем сизге. Ооба, байланышта болуп, бизден кандайдыр бир жардам керек болсо, сиздер сурап, биз дагы сиздер менен байланышта болуп туралы. Мүмкүн болсо, ушул жерден бир сурана кетели, ошол командаңыздардан бир сурап көрүңүздөрчү, кийин дагы байланышалы. Биз ошол Бишкектеги болгон кесиптештерибиз менен сиздерге бир конок болуп, зыярат кылып кетсек болот бекен, э? Макул. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Чакырганыңыздарга. Жакшы.